Студиябыздын бүгүнкү коногу Камчыбек Ташиев болмокчу. Камчыбек мырза, студиябызга кош келиңиз. Сау болуңуз. Айтсаңыз, ушул акыркы учурда саясатта же мамлекеттик кызматта көрүнбөй калдыңыз. Деги кайда эмне жумуш менен алектенесиз? Негизинен биз ар дайым эле ошо саясаттабыз, бирок ошол эле мезгилде мамлекеттик кызматта эмесмин. Кээде адам ушундай болот да, таарынганыңды унчукпагандык менен билдиресиң да. Макул, стабилдүүлүк болсун, тынчтык болсун. Биз унчукпай отурабыз мына. Унчукпай отурабыз, кой стабилдүүлүк болсун, кой тынчтык болсун. Кой мына азыр келгендер жакшы иштейт экен, булар сонун ишти кылат экен деп. Кыла алышпады го. Муну биз ачык айтышыбыз керек. Ачык мамлекетте элге ачык айтышыбыз керек. Бүгүнкү иштеп аткан бийликтин результаты жакшы болгон жок. Мындан ары мындай бир өнүгүп кетишине, мындай ишеним болбогондой пикирди айтып атасыз да. Ушул учурдагы президент болуп келишине сиздин дагы таасириңиз чоң болду эле. Анан сиз кандай үмүттөрдү күттүңүз эле? Алар менен кантип кызматташууга бардыңыз эле деген. Биз мындайда ар бир адам үмүт менен жашайт да. Үмүт менен жашайт. Эртеңки күндүн үмүтү менен жашайбыз да. Эгерде бир депутатты шайлаганда деле, президентти шайлаганда деле биз үмүт кылабыз да. Ушул адам жакшы иштеп берет. Ушул адам бир элге, журтка, мамлекетке пайдасын тийгизет. Керек болсо мен ушинтип ойлогон элем да. Мына мен ачык айтканда, ачык сүйлөйм, мен ушинтип ойлогон элем да. Буюрса бизден ошол президентибиз келип президент болсо, мамлекетибиз оңолуп, мамлекетибиз туура жолго түшүп, тез эле өзгөрүп кетебиз деген ишенич менде болгон. Бул ишенич чын айтканда азыр деле бул ишенич кетип калды деп мындай айтышым болбойт. Кайсыл бир деңгээлде ошол ишеничтер дагы деле бар. Но бирок ишеничтер азайып атат да. Азайып атат да. Себеби ишеничтин бардыгы жөндөн жөн сөз менен боло бербеш керек. Бул бардыгы результат менен, жыйынтык менен байланышыш керек да. Урматтуу кыргыз эли, мен Айшоланын мамасы болом. Азыркы учурда Айшола кызыма операциясына көп суммадагы акча керек болуп жатат. Түркия мамлекетине келгем, бир аз да болсо тыгынчык болсун деп, акча топтойм деп, кызыма жардам берип коюңуздарды суранам. 30.000 AQSh доллары дейт. Аутологичный трансплантация стволовых клеток деп башына. Кызыма жардам бериңиздерди суранам. Аз болсо да 100 сом, 200 сом болсо да салып коюңуздар. Болбосо бул видеону бөлүш. Бүгүнкү күнгө чейин Аллага миң калла шүгүр, мен ушул тагдырыма ыраазымын. Бир дагы мамлекеттик бир сотук жерди мамлекеттен кызматымдан кыянаттылык кылып пайдаланып, же жеңил желпи кылып тааныштарым аркылуу, башкалар аркылуу алган жокмун, сатып алган жокмун. Эгерде мен жерлерди сатып алсам, бизнестерди кылсам, толку жеке адамдардан гана, коммерциялык негизде гана, бизнес негизде гана жасап келдим. Дагы айта турган жерим, мына мамлекеттин мал мүлкү тонолду, сатылды. Бир кирпичти мамлекеттен приватизация кылган жокмун. Мен бир жагынан ушул тагдырыма ыраазымын. Рахматымды айтамын. Бул мен ата-энемден берген тарбиясы. Мындан ары да ошондой кылам. Мен өткөндө эле айттым эле бир телевидениеге. Азыр дагы айтып коеюн. Мен бала чакама дагы айтамын. Бирөөнүн байлыгына көз артпастан, айрыкча элдин, мамлекеттин байлыгына көз артпастан, ошо элдин, мамлекеттин байлыгын топтогонго, көбөйткөнгө, жашаган коомуңдун күчтүү болгонуна салым кош деп айтам. Аны талап тонобостон. Себеби жеке адамга бар нерсе жетет. Мен мүмкүн кээ бир ошо прихватизаторлордой бай болбосом дагы, аларга окшоп 10-15 завод, фабриканы, жүздөгөн гектар жерлерди тартып алып, то есть мамлекеттен бекерге эптеп сатып алып, баягындай куулук кылып бай басам дагы, алардай бай болбосом дагы, мен Кудайга шүгүр баймын. Жеген тамагым, кылган ишим, элге кыла турган кайрымдуулугум Алла Таалам берип атат, мен ошону жасап атам. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Амансыңарбы?
Эми YouTube кайрылуу жасабай койгонго туура келбей атат. Ага жүрөктөгү абийир да туура келбей атат. Биздин урматтуу генералыбыз Ташиев Камчы Кыдыршаевичке Кыргызстанга бир иш жасабаган инсандар чыгып журналисттерге интервью берип, мына Бакиров Өмүрбек, Бекназаров, Айжигитов, Адилет Айтикеев, мен шуларды мен түшүнбөйм да, эмне иш жасады Кыргызстан үчүн? Эмне иш кылды ушулар Кыргызстанга? Баткенде тажик, өзбек, тажик, кыргыз урушунда, Коголаң урушунда Ташиевден башка ким турду ошол жерде? Дух болуп солдаттарга. Ушулар барды ушу Бекназаровдор, ушу Бакировдор, ушул Айжигитов, Айтикеевке окшогондор бардыбы? Кадам басып барган эмес. Чегара чечилип атканда 2010-жылы улуттар аралык уруш чыкканда ушул Ташиев Камчы Кыдыршаевич өзбек туугандарга дагы барып, кыргыз туугандары менен да сүйлөшүп, ымалага келтирип, эртерээк тынчтыкты алып келген ушу Ташиев Камчы Кыдыршаевич болгон. Бунун карапайым эл бардыгы жакшы билет. Карапайым эл буну колдоп алат. Колдойт учурда колдоп алат. Колдоп келген буга чейин. 2000-жылдан бери Ташиев Камчы Кыдыршаевич жетимдештерге жардам берип, мечит салып, жол салып, спорт комплекс салып, үй жокторго үй салып берип, карапайым элге жардам берип келген ушул күнгө чейин. Эч жерде иштебеген учурда дагы, мамлекет иште болбогон учурда дагы бул ушул иштерди жасаган. Буну президентибиз Садыр Нуркожоевич өтө жакшы билет. Мен ушу Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиевичти 2010-жылы Аксыга барганда Ата журт мекенчил партиясы менен. Мен ушул эки инсанды жүрөгүм менен колдогом, азырга чейин колдойм да. 2010 Ата журт болду, 2015 Республика Ата журт болду, 2020 мекенчил болду. 2021 президенттикке барды Садыр Нуркожоевич, ошону колдодук. Мен эч бир жакка болбостон ушул күнгө чейин ушул эки инсанды колдоп келем да. Анан кийин президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылат элем да. Ушундагы Бекназаровго окшогон, Айжигитовго окшогон, Бакировго окшогон, Айтикеевге окшогондорго ушул Камчы Кыдыршаевич деп силетип, ушу коомчулукка жаман көрсөтүп ушу сөздөрдү сүйлөп атат. Ушуларга бир чара көрүп койсоңуз жакшы болот эле. Бирок карапайым эл алардын сөзүнө ишенбейт. Аларды билебиз биз. Бардыгын ушу каралып аткандар бардыгы кимдер бул? Миллионерлер, баягы коррупционерлер, бийликтен кеткендер ушу Ташиев аркылуу. Ушулар каралатып, жаман көрсөтүп элге. Ташиевдин кылган кызматы өтө чоң. Өтө чоң. Буну балайбыз биз. Анан ар кандай байларды журналистти чакырып алып, подкастта суроо берип, ар кандай туура келбеген суроолорду берип, Ташиевдин абийирине шек келтирип атасыңар. Кудай бар. Кудай бар. Ал эртеңки күнү Ташиев дагы ушундай азыр кара булут айланып турат Ташиевдерге. Ташиевдерден дагы неме кетет. Булут кетет, кара булут. Буларга да күн тиет. Күн тийгенде дагы катуу тиет. Мен 2017-жылы Садыр Нуркожоевич тиги келип атканда 25-мартта биз митингге барганбыз. Ошондо ушунчо бийликтин немесин көргөндө мен ушуну айткан элем. Кудай кааласа Жапаровдорго дагы бийлик келет. Бийлик келгенде дагы катуу келет. Күн тиет, күн тийгенде катуу тиет деп мен ушуну айткан элем да. Күн тийди. 4 тарабан тийди Садыр Нуркожоевичтерге. Азыр ушул күн эртең Ташиевтерге да тийиши мүмкүн. Тиет. Бул элдин каалоосу, элдин немеси ушундай. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди 2019-жылы апрелдин 28, 29, 33 күн митингге чыгып, ишти актоо үчүн жаңы жагдайлар боюнча иш ачылганда
Биз ушул жерде турганбыз. 2020 жылы 2 март беле Удая митингиге барганмын өзүм балдар менен. 2017 жылы 25 мартта барганбыз. Анан кийин Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич ушундай бир Кыргызстан үчүн күйбөгөн инсандар, Кыргызстан үчүн бир иш жасабаган инсандар Ташиев азылып атса, чекеде карап турганга туура келбеди. Сиздер экөөңүздөр Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевич менен экөөңөр бир инсан деп эсептейм. Себеби сизди камалып жатканыңызда да бир жаныңызда Ташиев эле калган. Башка эч ким калбаган. Азыр жаныңызда тургандардын бири да жок болгон. Бир Ташиев болгон. Ташиев сиздин ысыңызга, сууңузга күйгөн Ташиев болгон. Бирок азыркы күндө Ташиевтерге мындай каралуу болуп атканда сиз жөн карап отурганыңыз менге мындай туура келбей атат да. Мен эле эмес, мындай карапайым элге да ар кандай суроолор жаратып атат да. Ошолго байланыштуу урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздердин сураныч карапайым инсан катары. Ошол Ташиевди каралап аткан инсандарга кичине бир чектөө киргизип, кичине бир мыйзам чегинде жоопко тартып, мындай кылып койсоңуздар жакшы болот эле. Карапайым эл дагы сизге дагы ишеним артып калмак. Себеби Ташиевдин ушунга чейинки кылган кызматы, 5 жыл ичиндеги күнү түнү кылган кызматы дана көрүнүп турат, кандай ишти жасаганын. Мынау сүйлөп аткандын бири дагы бир Кыргызстан үчүн иш жасаган эмес. Мен билбеймин. Адахан Кимсамаев да сүйлөп атат. Ал деле кыйратып бир иш жасаганын мен уккан эмесмин, билбейм кандай болгонун. Ошого мындагыл Ташиевди Садыр Нуркожоевич экөөңүздөр мен колдоп келгем ушул күнгө чейин, 2010 баштап. Дагы колдойбуз, Кудай кааласа насип кылсын иншаллах. Ташиевди каралап аткандарга кичине бир чара көрүп койсоңуз жакшы болот эле. Сизден сураныч.